бизге кайрылган ооруларды бул жерден биз тосуп алабыз дагы. Если сып менен келсе, биз 6 кабинетибизге бөлөбүз, атайын кабинет бар, сыптар келген. Ал эми коревой больнойлор болсо, артынан 8 кабинет бар, бардык жерге илинген графалар. Ошо боюнча 8 кабинетке алып барып өзүнчө бөлүп көргөзөбүз больнойлорду. Бизге келгенде өтө эле оор состоянияда түшүп атат. Анткени үйдө деле 5-6 күн ооруп, кыйналып келип атышат. Бизге келген учурда ошо дене табы аябай жогору болуп, 39-40ка чейин болот. Балдардыкы ошо дене табы көтөрүлгөндө баягы судорога деп коет, ошо да болуп кетиши мүмкүн. Анан баягы кызамык оорусу жеңил оору деп кабыл алышат да, жөнөкөй мындай элдерчи. Бул андай эмес. Кызамык оорусу кабылдоосу менен абдан коркунучтуу. Пневмония болуп кетиши мүмкүн, менингит, менингоэнцефалит жана атит, ошондой осложнениялары көп. Кызамыкка ооруп келгенде деген биринчи келгенибизде эле катуу температура менен түштүк. 2 күн кызым аябай воспаленный состояние менен аябай кыйналып жаттык да. Андан кийин 2 күндөн кийин денесине кызамык полностью чыгып баштады. Бетинен баштап башына кандай түшүп, дагы 2 күн дегенде кызамыгы полностью кызарып, денесин бүт каптап чыгып, 1 жаш 3 ай менен келдик. Биз 1 жаштын прививкасын алган эмеспиз. Анткени себеби кызым прививканы тяжело переносить эткен үчүн именно 9 айга чейинкисин алып келип туруп 1 жаштыкын токтотуп койгонбуз. Анан ошо токтоткондон кийин эле кызым кызамык болуп калды. Мисалы үчүн биз азыр кор менен кызамык менен ооруп атпайбызбы? Кызамык менен ооруган менен бизде деген ар жакта кызылча оорусу бар, андан тепки оорусу бар. Биз обязательно кайра барып, албетте барып алышыбыз керек да бул нерсеничи. Бул эмдөөнү алып туруп, анан ошондо гана кийинки эмелерибиз ооруп калган учурда да жеңил өтөт деген ойдомун, Кудай буйрса.